Трабзон шаары салттуу кол өнөрчүлүктү камтыган бай маданий мурасы менен даңкталып келет. Эң эле белгилүү өнөрлөрдүн бири бул зергерчилик. Кол өнөрчүлөрдүн ордосу болгон Алажахан өнөрканасы 18-кылымда курулуп, уус чеберлердин куттуу жайына айланган. Учурда бул жерде ар багытта иш алып барган 40 өнөркана бар. Таштан чеберчилик менен салынган Алажахан өнөрканасынын эшиги батыш тарабында 3 кабаттан турган имараттын төмөнкү кабатында атайын кампалар орун алып, биринчи, экинчи кабатында иш бөлмөлөрү жайгашкан. Kırgızistan'da köp selam aytaman, alanı köp süyeme. Аралап бара жатып, билерик жасап жаткан кыз келиндердин бөлмөсүнө токтодук. Уй мүйүз тартып олтурган бул жамаат Трабзондун айтылуу билеригин токуп отурушкан экен. Мына бул таза алтын экен, алтындан билерик жасап атышат. Бул жерге келген үйрөнчүктөргө багыт берип, кол өнөрчүлүктүн сырлары менен тааныштырган Нахиде Демирташ 35 жылдан бери ушул иш менен алектенип келет. Келген кыз келиндер 3 айдан 5 айга чейин окушарын айткан Нахиде айым билерик жасоо абдан майда иш экенине токтолду. Gördüğünüz ürün Trabzon yöresine ait en önemli el sanatlarından biri Trabzon hasırı. Сиздер көрүп турган эмгек Трабзон аймагына таандык улуттук кол өнөрчүлүктүн бир бөлүгү Трабзон билериги. Бул металл Трабзондун географиялык шартында жетилген алтын жана күмүштөн жасалат. Ал үчүн Трабзон патент алган. Биз жумушту алгач жөнөкөй эле материалдан баштайбыз. Анткени жаңы үйрөнчү кыздар эгер билерикти бузуп алса, экономикалык чыгымга учурашат. Жөнөкөй материалдан үйрөнгөн соң күмүшкө өтөбүз. Бул мезгилден баштап буйрутма алууга мүмкүнчүлүк болот. Күмүштү да жакшы жөндөп кетсе, анан алтын билерик токуганга өтөбүз. Токуу үчүн колубузда кичинекей кайчы жана ийне бар. Ушулардын жардамы менен ишке ашат. Bunlarla örme işlemini yapıyoruz. Eğer gümüşte de elimizi düzeltirsek son işlem altın. Altın alıyoruz. Андан соң сапарыбыз кагазга жан киргизип, түркүн кооздуктарды жасаган бөлмөгө бурулду. Бул жерде да суктанаарлык иштер орун аларына күбө болдук. Kağıt rölyef olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi her şey kağıttan oluyor. Бул жерде кагаз менен бардык кооздуктарды жасоого болот. Гүлдүн түрлөрүн жасайбыз. Биз кагаздарды жабыштыруу үчүн жана дайыма калуунан жазбай туруш үчүн силикон клейлерин колдонобуз. Кагаз менен картинаны жасап жатканда мунун кагаздан жасалганын билинбегендей кылабыз. Бул чоң чеберчилик. Ал эми колдонулган кагаздар Трабзондун өзүндө жок. Атайын Анкарадан алып келебиz. Yani oradan istetiyoruz. Ankara'dan geliyor. Кол өнөрчүлүктүн бул түрү буга чейин башка шаарларда өнүгүп келген. Биздин маектешибиз 2005 жылы Анкара шаарынан атайын окуп келип, кагаз менен иштөөнү Трабзон шаарына жайылткан алгачкы кол өнөрчү. Мына ушул өнөрдүн учкундары серпилген куттуу жайда саймачылыктын түрлөрү, өрмөчүлүк, токуучулук да жакшы өнүккөн. Кол өнөрчүлүктүн бул түрлөрүн барган жерибизде кийимдердин кооздугу үчүн колдонулуп баштаганын көрдүк. Ben şunu söyleyeceğim. Yorgancılık. Мен ушуну айткым келет. Саймачылык өнөрү албетте бардык эле жерде бар. Бирок Трабзондогу саймачылык өзгөчө. Мында колдонулган мотивдер, буларга байланыштуу уламыштар абдан таасирдүү. Саймачылык өнөрүн биз кийим-кечебизге колдонуп баштадык. Азыр булар колдонулабы деген да суроо бар. Анткени даяр техниканын күчү менен да жабылып калбадыбы? Бирок биздин маданият абдан кооз. Андыктан бул нерсени унутпай кийимдерибизге колдонуп жатабыз. Cekete taşıdık. Yani orada göreceksiniz bunlara taşıdık. Алажахан кол өнөрчүлөр ордосу бүгүнкү күндө Трабзонго келген бардык туристтерди өзүнө тартып турган жай. Бул жерде иш процессинин жүрүшүнөн тартып, даяр материалдарга чейин күбө болууга мүмкүнчүлүк бар. Асыл Акматова, Данияр Амантур уулу, Түркия Республикасы Трабзон шаары Замана студиясы үчүн.